Эмне үчүн биз өзгөр өзүңдөн башталат деген нерсени айтып атабыз. Бул биздин девиз. Анткени сен дайыма күтөсүң, аалам качан өзгөрөт, Кыргызстан качан өзгөрөт, президент качан өзгөрөт. Бирок бирдикени унутпайлы, аалам да күтүп атат, сен качан өзгөрөсүң деп. Өзүң өзгөрмөй сайынчы аалам өзгөрбөйт экен. Бирөө үчүн азыр мен жарым стакан сууну алып келсем, бирөө айтат, жарымы бош экен дейт. Бирок бирөө айтат, жарымы толуу экен деп. Бирдекени издесең, жакшыны да табасың, жаманды да табасың. Ошон үчүн бир адам бар экен, айнектен карап алып туруп, дайыма бирөөлөрдү айыптай берет экен. Карасаң мына шейшепти жууп тур, шейшеби кире экен деп. Бетин жууп албайбы, машинасы да кире экен деп. Анан бирөө келип тур дагы бир күнү айнекти тазалап жууп койгон экен, баардыгы таза көрүнүп калыптыр. Ошон үчүн маселе каякта? Маселе өзүбүздө. Жакшы болсоң да өзүңө, жаман болсоң да өзүңө, өйдө карап түкүрсөң кайра чөт көзүңө. Ошон үчүн бирөөнү сындабайлы деп чечтик. Мен бирдекени байкадым, сынчыны сыңар өтүгүм айрыктап коет. Ошон үчүн саясатты сындабай эле жүргүзөлү, анткени ошолордун башына келген каталык, ошолор жасаган каталык бизге да келип калбасын. Биз жаңыдан саясатка кадам таштап атабыз. Башталган маанилүү эмес экен, кандай кетесиң ошол маанилүү экен. Бүгүн келип атабыз, алдыңыздарда туруп атабыз. Менин бир тилегим ушул, саясатта канча болсок дагы алдыңыздарга келип көзүңүздөрдү карай алсак экен, жүзүңүздөрдү карай алсак экен. Балаң Москвага барды, канча таап келди, адамга кызыкпай калдык. Мурдагы заманда билесиздерби, адамдын баркы бар эле, наркы бар эле, адамды сүйөт элек, буюмдарды пайдаланат элек. Азыр буюмдарды, алтынды, күмүштү сүйүп калдык, бирок адамдарды пайдаланып калдык. Ошон үчүнчү биринчи адам бололу. Айтматов атабыз бекерин айткан эмес, күн сайын адам болуу жөнүндө. Адамды тарбиялабасакчы жакшы болбойт экен. Анткени улуудан кичүүгө жакшы да сыпат өтөт экен, жаман да сыпат өтөт экен. Азыр көп айтабыз, билесиздерби, биз башкача элек, биздин балдар башкача болуп калды деп. Эгерде биз жакшы болсок, бул биздин менет эмес, биздин аталардын, апалардын менети. Алар бизге жакшы өрнөк көрсөтүп, жакшы тарбия берди. Бирок азыркылар жаман болсо, алардын күнөөсү эмес, биздин күнөө. Айткан деген тарбиялаган бизбиз. Азыр бизде тарбия берүү деген жок, балдарды телефон тарбиялап атат. Байкап атасыздарбы? Эптеп сериал көрүшүбүз керек, достор менен сүйлөшүп отуруш керек, саясат сүйлөшүш керек. Ошол мезгилде сага тоскоол болбош үчүн бала телефонду карап отурат, көздөн кирген нерсе жүрөккө орнойт. Ошон үчүн кулак менен топтогон нерсе ыйман көз менен батып ичип кетет дейт. Балага тарбияга чоң маани берели. Анткени бийлик дейт, учуп кеткен куш дейт. Байлык эрип кеткен муз дейт. Бала артта калган из дейт. Чындап эле балаң жакшы чыксачы, сенден бактылуу адам жок. Эгер балаң жаман чыгып калса, Кудай бетинен ары кылсын. Дордойдо иштеп кыйналып баккан балаң, фасоль өстүрүп кыйналып баккан балаң, соода кылып кыйналып баккан балаң жаман чыгып калса, бир дагы КГБ, бир дагы мафия, бир дагы душман анчалык кыйнабайт. Ошон үчүн эң жаман көргөн душманыңда тилебе, баласы жаман чыгып калсын деп. Бала жүрөгү оор кылат, бала инфаркт кылат эгерде жаман чыгып калса. Ошогочу атасы билгендин жарымы баласы билбесе, баласы билгендин жарымы небереси билбесе, ошентип отуруп маданият, тил жоголуп кетпесин, көбүрөөк жомок айталы. Айтматовдун өмүр баянын окусаңыздар, Айым кыз апасы жомок айтып беришкен, Кара кыз апасы жомок айтып беришкен, Айымкан апасы экөө. Жомок түгөнүп калганда жомок сураса, мен жомок сурап келем деп көчөгө чыгып бойлонуп келип айтып беришкен. Азыр балдар менен баарлашпай калдык, сүйлөшпөй калдык. Балдарга азыр кандай мамиле кылсаң, карыгандай ошондой мамиле. Азыр эми сүйлөшкөнгө достор бар, сүйлөшкөнгө замандаштар бар. Бир учур келет карыганда сен менен эч ким сүйлөшкүсү келбей калат. Ошондо небереси барлар утат, балдары барлар утат. Бирок балдары бар туруп азыр карлар үйүнө түшкөндөр канча? Ошон үчүн биз менен баарлашуу үчүн, бизди сыйлаш үчүн, биз менен сүйлөшүш үчүн азыр биз балдар менен көбүрөөк сүйлөшөлү. Балага ыйман менен акыл бербесең, тарбия бербесең, алтындан, күмүштөн тоо кылып койсоң дагы бир жылда жок кылат, экинчи жылы кайыр сурайт. Ошону менен байлыктын сурагын өзүң бересиң, жыргалын алар көрөт. Эми ыйман деген адамдагы эң кымбат нерсе. Ден соолуктан да биринчи орунда ыйман турат. Эгерде ыйманың болуп туруп, ден соолугуң болсо, анда сен жакшы адамсың, бирок ыйманың болбой туруп, ден соолук болсо, сен бирөөгө зулумдук кыласың, бирөөгө кыянат кыласың. Ошо ыйман деген ат булганбаса экен, эң кымбат нерсечи ат экен өзү. Жоголгон нерсеңди тапсаң болот, кеткен акчаңды толтурсаң болот, бирок ат булганса аны жууш мүмкүн эмес экен. Колуң кирдесе сам менен жууйсуң, чачың кирдесе шампунь менен жууйсуң, бирок адамдын аты кирдесе, кадыры кирдесе кайра жууя албайт экен. Мен тилегим ушул. Кудай Таала атыбызды эч качан булгабасын, дайыма атыбыз таза болсун, туубузду бийик кармап жүрө берели. Рахмат. Султан Ибраимов деген белгилүү мамлекеттик ишмер болгон. Ошого бир адам келип айткан экен. Ошол эле Надырбек Алымбеков, Ошто ХБКнын башчысы болуп турганда. Мына маселелерди чече албай атам, чечип бериңиз. Бирок бул маселе Москвада чечилет деп. Ошондо айтыптыр, мен жакында барам, кагазыңды таштап кет дептир. Москвага барыптыр, барып эле чечип келиптир. Акчасын дагы, маселени да бүт чечип келиптир. Кантип чечтиңиз десе, айтып берген экен.
Мен бардым, ошондо 1980-жылы Олимпиадалык оюндар болуп аткан экен, эстеп коюңуздар. Мен кирип барсам эле дейт, ошо мезгилдеги Советтер Союзунун премьер-министринин орун басары, атын билбей атам, Касыгинин орун басары болсо керек. Ошого кирип барса эле Султан Ибраимов келгенде ордунан тура калып келип кучактап тосуп алган экен. Мой дорогой киргиз деп. Я очень горжусь вами деп. Неге десе, бүгүн бир кыргызстандык штангист алтын медаль алды. Ошого мен ушунчалык кубанып турам. Биздин Кыргызстандын жараны Советтер Союзуна намыс алып берди. Ошон үчүн аябай кубанып турам. Не маселе менен келдиң? Ар кандай маселеңди айт, бүгүн чечмейсең кетирбейм деген экен. Көрсө, ошондо Каныбек Осмоналиев алтын медаль алган экен. Ошону телевизордон көрүп калып, угуп алып, ушунчалык сүйүнүп, Кыргызстандан ким келсе маселесин чечип берем деп, дароо тапшырмаларды берип, акчасын бөлдүрүп, чечип анан жөнөткөн экен. Бир адамдын жакшы чыгышы бир өлкөнүн рызкысы. Ошон үчүн балдарга көбүрөөк талим тарбия берели. Мен Кудай кааласа депутат болсом деле саясатсыз сапар деген долбоор кылайын деп атам. Элди аралайм. Чыгыш Батышта окудум. Жаш балдарга билген көргөндү айтып берейин. Талим тарбия берели. Ыйман, адеп акылакты менетин кылалы. Чындап, эгерде машинаң болсо балаңа жөн эле берип койсоң болот. Акчаң болсо жөн эле берип койсоң болот. Кийимиң болсо жөн эле берип койсоң болот. Үйүңдү жөн эле өткөзүп берип койсоң болот. Бирок талимди, тарбияны, ыйманды жөн өткөзө албайсың. Менет менен келе турган нерсе. Элестетип көрүң, жерде бир топурак турат. Ошол топуракты алып келип алып туруп, мына урматтуу бакаяталык туугандар, ушуну сатып алла десем таң каласыңар да. Бул эмне деген бала деп. Бирок ошол эле топурактан карапа жасап келсем, кирпич жасап келсем сатып аласыздар. Бул деле топурак, бул деле топурак. Экөөнүн айырмасы бир гана нерседе. Бул жерде менет бар. Ошон үчүн балдарга талим тарбияга менет кылалы. Жолуң курулат. Эгер балаң ыймандуу болсо, депутатың ыймандуу болсо, көпүрөң бүтөт, эгерде депутатың ыймандуу болсо. Мен билем, ушул имарат ремонт болгон, мен министр болгондо билгем муну. Ремонт болгон менен ичинде отоплениясы жок экен. Карасаңыздар, жайдын күнү кылып кеткен, кышты ойлогон эмес. Эгерде балаң ыймандуу болсо, мындай чалагайым болбойт. Ошон үчүн балдарга ыйман берели. Азыр караңыздар, Кыргызстандын бюджети жакшы эле. Уурдап атабыз, ыйман жоктон. Уурдатып атабыз, анда да ыйман жоктон. Талап атабыз, тоноп атабыз, өзү отурган бутакты өзү аралап атабыз. Ошон үчүн экономикаңдагы ыймандуу, адилеттүү болсочу адамдар зарга акчабайт. Азыр канча адамдар кредит алып ыйлап жүрөбү? Өзүн өзү өлтүргөндөр бар. Үйсүз калган жетимдер, жесирлер бар. Эгерде ыймандуу экономика болсо, сүт-корлорго мүмкүнчүлүк берилбейт эле, процентке акча берилбейт эле. Биз ушул багытта иштейбиз, Кудай кааласа. Ыймандуу саясат болсун. Азыр саясат десе эле секирип кетмей, сатып кетмей, алдап кетмей, бул туура эмес. Бизде ушунчалык билеки бар, атасы деле иштебейт, апасы деле иштебейт. Бирок тойго барып туруп отурса айланайын 2 миллион отурган. Чында тапканы 5 миң, чыгашасы 20 миң жашап эле атабыз. Япондор төрөбөй коет. Жумушум жок, мен антип баланып калдым деп. Бизде атасы деле иштебейт, апасы деле иштебейт, баатыр элелер чыгат. Ошон үчүн бизде береке бар. Бир-бирден алып келсек, балдарыбыздын келишимдүүлүгүн айт, кыздарыбыздын сулуулугун айт, акылыбыздын дененин айт, эс тутумдун күчтүүлүгүн айт, сөздүн байлыгын айт. Кой көз деген сөз бир эле кыргыздарда бар экен. Орусча которуп көрчү, баранина глаза. Не деген сөз чыгат? Ушунчалык бизде сөз дагы бай, көз дагы бай. Ошон үчүн ишенели, Кудай кааласа Кыргызстандын келечеги эне бар. Качан оңолобуз? Сен оңолгондо, мен оңолгондо Кыргызстанда болот. Ошон үчүн өзгөрүү өзүңдөн баштап деп айтып атат. Тыштагы падышаны укпайсың, аким сүйлөшөгөндү укпайсың, атаң менен апаңды да укпайсың. Бирок бир падыша бар, аны ар ким угат. Ал падышанын аты жүрөк. Ошон үчүн жүрөк таза болсо, алдаба, уурдаба дейт. Жүрөктө ыйман болсо, зулумдук кылба дейт. Элиң курбада менен үмүткөр кылба деп айтат. Азыр биз депутаттар шайлап атабыз, айланайын, тойго адам жиберген жоксуң. Жер бөлүгүн адам жиберген жоксуң. Жүгөр орунга адам жиберген жоксуң. Сен 5 жыл бою казынаңа кароочу болуп кайтып жүрөт атасың. Сенин көйгөйүңдү айтып, сенин көйгөйүңдү чечип, мыйзамга түшүрүп туруп, өкмөт иштеп турган адам жүрөт атасың. Бирок ошондо кызыкпай атасың. Ойду да тандайсың кылда. Уйду да тандайсың кылда. Дийинди да тандайсың. Бул Кытайдыкы же Түркияныкы деп. Бирок сен үчүн, сенин тагдырың үчүн бараткан адамдарды тандабай атасың. Тизмелерге эч ким караган жок, мен гарантия. Жылдыз болуп, от болуп мекен үчүн жаныңыз. Жоопкерчиликти президент менен акимге жүктөбөй, өзүңүздүн мойнуңузга алыңыз. 5 жылда бир шайлоо болот. Күн сайын тойго убакыт таап атасың, кафеге убакыт таап атасың, бирок шайлоого барбайм деп атасың. Убакытты табыңыз. Ошол жакка кадам таштаңыз дагы, андан кийин бюллетенге бир партияны белгилеп туруп, үкөккө салыңыз. Бирок биринчи сурачым ушул. Барбай койгоңуз, сөзсүз барыңыз.